26-бөлүм. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерге барып, аны ээлеп, ага отурукташканыңда, Кудай Теңириң берип жаткан жерден алган бардык түшүмүңдүн алгачкыларын алып, себетиңе салып, Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп турушу үчүн тандап алган жерге барып, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучуга мындай деп айт: мен бүгүн Теңир биздин ата-бабаларыбызга убада кылган жерге келгенимди Кудай Теңириңдин алдында билдиремин. Ошондо ыйык кызмат кылуучу колуңдан себетти алып, Кудай Теңириңе арналган курмандык чалынуучу жайдын алдына коет. Сен болсо Кудай Теңириңдин алдында мындай дегин: менин атам жер кезген арамейлик киши болгон. Ал Мисирге барып, ал жерге бир нече киши менен отурукташып калган. Ошол жерде андан эң күчтүү, эң кубаттуу, сансыз көп эл тараган. Бирок мисирликтер бизге жаман мамиле кылып, кысымга алып, оор жумушка салышкан. Ошондо биздин ата-бабаларыбыздын Кудай Теңирине боздоп кайрылдык. Теңир биздин боздогон үнүбүздү укту. Башыбызга түшкөн мүшкүлдү, жумушубуздун оордугун, эзилгенибизди көрдү. Теңир бизди Мисирден сунулган колу, күчтүү билеги менен, зор коркунучтары менен, жишаандары менен, кереметтери менен алып чыгып, ушул жерге алып келип, мына ушул сүт менен балаккан жерди берди. Мына эми Теңир өзүң берген жердин түшүмүнүн алгачкыларын алып келдим. Анан аларды Кудай Теңириңдин алдына коюп, ага таазим кыл. Кудай Теңириң сага жана үй бүлөңө берген бардык жакшы нерселерге кубанып, элиңдин арасында жашаган лебилер жана келгиндер менен бирге көңүл ач. Жериңден алган түшүмдүн 1/10 бөлүгүн 10-дуктун жылы болгон 3-чү жылы бөлүп алып, лебилерге, келгиндерге, жетимдерге, жесирлерге бер. Алар сенин жериңде тойгончо ичип жешсин. Анан Кудай Теңириңдин алдында мындай деп айт: мен сенин мага берген буйруктарың боюнча үйүмдө болгон нерселердин ыйык бөлүгүн алып, лебилерге, келгиндерге, жетимдерге, жесирлерге бердим. Мен сенин осуяттарыңдын бардыгын аткардым, аларды унуткан жокмун. Кайгыга батканымда андан жеген жокмун. Аны таза эмес болуп турганымда жыйнаган жокмун. Андан өлгөндөр үчүн берген жокмун. Кудай Теңиримдин тилин алып, сенин мага берген осуяттарыңдын бардыгын аткардым. Ыйык жайыңдан, асмандан бизге назар салып, өз элиң Исраилга жана ата-бабаларыбызга убада кылып, бизге берген сүт менен балаккан жерге батаңды бер. Бүгүн Кудай Теңириң сага ушул көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды аткарууну буйруйт. Аларды чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен аткарганга аракет кыл. Сен бүгүн Теңирге ал сенин Кудайың экенин, анын жолу менен жүрөрүңдү, анын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын, осуяттарын аткарарыңды жана анын айтканын угаарыңды айттың. Теңир да бүгүн сага өзү айткандай, эгерде сен анын бардык осуяттарын аткара турган болсоң, анын өз эли болоруңду, ошондой эле өзү жараткан элдердин ичинен сени баарынан жогору коерун. Сен урмат сыйга, даңкка, улуулукка бөлөнөрүңдү, өз айткандай Кудай Теңириңдин ыйык эли болоруңду убада кылды. 116 забур. Бардык элдер Теңирди мактагыла, бардык уруулар аны даңктагыла. Анткени анын бизге болгон ырайымы эбегейсиз. Теңирдин чындыгы түбөлүктүү. Теңирди даңктагыла. 117 забур. Теңирди даңктагыла, анткени ал жакшы. Анткени анын ырайымы түбөлүк. Исраил тукуму азыр, анын ырайымы түбөлүк десин. Аарундун тукуму азыр, анын ырайымы түбөлүк десин. Теңирден корккондор азыр, анын ырайымы түбөлүк дешсин. Кысталышта калганда Теңирди чакырдым. Ошондо ал мени угуп, мени кенен жерге алып чыкты. Теңир мени менен. Мен коркпойм. Адам мага эмне кыла алат? Теңир менин жардамчым. Мен өз душмандарымды жалтанбай карайм. Адамдан үмүттөнгөнчө Теңирден үмүттөнгөн жакшы. Төрөлөрдөн үмүттөнгөнчө Теңирден үмүттөнгөн жакшы. Бардык элдер мени курчап алышты, бирок мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым. Мени тегеректеп курчап алышты, бирок мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым. Алар мени аарыдай курчап алышты, бирок алар тикенектин ичиндеги оттой өчүштү. Мен аларды Теңирдин ысымы менен талкаладым. Алар мени жыгылсын деп катуу түртүштү, бирок мени Теңир кармап калды. Теңир менин күчүм жана ырым, ал менин куткарылуум болуп калды. Адил адамдардын үйүндө куткарылуунун жана кубанычтын үнү, Теңирдин оң колу күчүн көрсөтүп жатат. Теңирдин оң колу бийик, Теңирдин оң колу күчүн көрсөтүп жатат. Мен өлбөйм, жашай берем. Теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Теңир мени катуу жазалады, бирок өлүмгө кыйган жок. Мага чындыктын дарбазаларын ачкыла. Мен алар аркылуу кирип, Теңирди даңктайм.
Бул дарбазалар Теңирдики. Адил адамдар алар аркылуу киришет. Мени укканың үчүн жана менин куткарылуум болгонуң үчүн сени даңктайм. Куруучулар жаратпай койгон таш бурчтун негизи болуп калды. Бул Теңирден. Бул биздин көзүбүзгө укмуштуу көрүнөт. Бул күндү Кудай жараткан. Бул күнү кубаналы, көңүлүбүздү көтөрөлү. О Теңир, куткара көр. О Теңир, ийгиликке жеткире көр. Теңирдин атынан келе жаткан бактылуу силерге Теңирдин үйүнөн бата беребиз. Кудай Теңир, ал бизди жарык кылган, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнө байлагыла. Сен менин Кудайымсың, мен сени даңктайм. Сен менин Кудайымсың, мен сени көкөлөтө мактайм. Теңирди даңктагыла. Анткени ал жакшы. Анткени анын ырайымы түбөлүк. 53-чү бөлүм. Бизден уккан кабарга ким ишенди? Теңирдин күчү кимге көрсөтүлдү? Анткени ал анын алдында кургак жерден өсүп чыккан жаш бутакка жана тамырга окшоп чыкты. Анда келишимдүү келбет да, улуулук да жок эле. Биз аны көрдүк, бирок анын сырткы көрүнүшүндө бизди өзүнө тарта турган эч нерсе жок эле. Ал жек көрүндү болду. Адамдардын алдында кемсинтилди. Ал кайгы тарткан, оорунун эмне экенин билген адам. Биз андан жүзүбүздү ала качтык. Ал жек көрүндү болду. Биз аны урматтаган жокпуз. Бирок ал биздин кеселдерибизди өзүнө алды. Ооруларыбызды алып кетти. Биз болсо аны Кудай урду, жазалады жана кемсинтти деп ойлодук. Бирок ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн ал жазага тартылды. Биз анын жарааты менен айыктык. Биз баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк. Ар кимибиз өз жолубузга бурулуп кеттик. Ошондо Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү. Аны катуу кыйнашты. Бирок ал кыйналганда үн чыгарган жок. Ал союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу үн чыгарган жок. Ал камактан жана соттон алынды. Бирок анын санжырасын ким айтып бере алат? Анткени ал тирүүлөрдүн жеринен бөлүнүп алынды. Менин элимдин кылмыштары үчүн өлүм жазасына тартылды. Ага кылмышкерлер менен бирге мүрзө даярдашты. Бирок ал байдын мүрзөсүнө коюлду. Анткени ал күнөө кылган эмес. Анын оозунан жалган сөз чыккан эмес. Бирок Теңир анын кыйналуусун туура көрдү, ошондуктан ал аны азапка салды. Өз жанын айып үчүн чалынуучу курмандыкка чалгандан кийин ал узак жашаган укум-тукумун көрөт. Ошондо Теңирдин эрки өзүнүн колу менен ийгиликтүү ишке ашат. Ал өз жанынын эрдигине ыраазы болуу менен карайт. Өзүнүн таанып билүүсү аркылуу менин адилет кулум көп адамдарды актайт, алардын күнөөлөрүн өз мойнуна көтөрөт. Ошондуктан мен ага улуулардын арасынан үлүш берем. Ал күчтүүлөр менен олжоо бөлүшөт. Анткени ал өз жанын өлүмгө кыйды. Кылмышкер катары эсептелди. Көптөрдүн күнөөсүн өз мойнуна алды. Кылмышкерлер үчүн арачы болду. Матай жазган жакшы кабар. 1 бөлүм. Иса Машаяктын санжырасы. Ал Дөөттүн уулу. Ал Ыбрайымдын уулу. Ыбрайымдан Исхак, Исхактан Жакып, Жакыптан Жүйүт жана дагы башка балдар төрөлгөн. Жүйүт менен Тамардан Перес менен Зирак төрөлгөн. Перестен Хесрон, Хесрондон Рам төрөлгөн. Рамдан Аминадап, Аминадаптан Нахшон, Нахшондон Салмон төрөлгөн. Салмон менен Рахаптан Бууз төрөлгөн. Бууз менен Руттан Обейт төрөлгөн. Обейттен Жишай төрөлгөн. Жишайдан Дөөт падыша төрөлгөн. Дөөттөн Сулайман төрөлгөн. Сулаймандын энеси мурун Уридин аялы болчу. Сулаймандан Рехабам, Рехабамдан Абиям, Абиямдан Аса, Асадан Жошапат, Жошапаттан Жорам, Жорамдан Узия, Узиядан Жотам, Жотамдан Ахаз, Ахаздан Хиския, Хискиядан Менаше, Менашеден Амон, Амондон Жошия төрөлгөн. Бабыл өлкөсүнө туткундалып бара жатканда Жошиядан Жаяким, Жаякимден Жаяхин жана дагы башка балдар төрөлгөн. Бабыл өлкөсүнө туткундалып баргандан кийин Жаяхинден Шалем төрөлгөн, Шалемден Зоробабыл, Зоробабылдан Абыют, Абыюттан Илияким, Илиякимден Адзор, Адзордон Садок, Садоктон Аким, Акимден Элиют, Элиюттан Элазар, Элазардан Матан, Матандан Жакып төрөлгөн. Жакыптан Мариямдын күйөөсү Жусуп төрөлгөн. Мариямдан Машаяк деп аталган Иса төрөлдү.
Ошентип Ыбрайымдан дөөткө чейин бардыгы болуп 14 муун, дөөттөн бабыл туткундугу убагына чейин 14 муун, бабыл туткундугу убагынан Машаяк төрөлгөнгө чейин 14 муун. Иса Машаяктын төрөлүшү мындай болду. Анын энеси Мариям менен Жусуп баш кошууга убадалашып койгон. Бирок алардын никеси кыйла электе Мариямдын ыйык рухтан кош бойлуу болгону белгилүү болду. Анын болочок күйөөсү Жусуп адил адам болгондуктан Мариямды эл алдында уятка калтыргысы келген жок. Ошондуктан ал Мариям менен бекиткен убадасын жашыруун бузууну ойлоду. Ушундай ойго келген кезде Теңирдин периштеси ага түшүндө көрүнүп мындай деди: Жусуп, дөөттүн уулу, Мариямды аялдыкка алуудан коркпо, анткени анын боюна бүткөн бала ыйык рухтан. Ал уул төрөйт, анын ысымын Иса деп койгун, анткени ал өз элин күнөөлөрүнөн куткарат. Булардын баары Теңирдин Ишая пайгамбар аркылуу кыз кош бойлуу болуп уул төрөйт, анын ысымын Эммануэль деп коюшат деп айткан сөзүнүн аткарылышы үчүн болду. Бул ысым Кудай биз менен деп которулат. Жусуп ойгонгондон кийин Теңирдин периштеси буйругандай кылды. Ал Мариямды аялдыкка алды. Бирок Мариям уулун төрөгүчө Жусуп ага жакындаган жок. Уул төрөлгөндө Жусуп анын ысымын Иса деп койду.